Жалал Абад шаарында курулуп жаткан тротуарлардын сапаты менен кала башчысы таанышып чыкты. Ал куруучуларга сапатына көңүл буруу керектигин айтып, ишти тездетүү талаптарын койду. Качествого туруш керек. Тротуарлардын курулуусу өзгөчө мектеп окуучуларына ыңгайлуу болуп келетин болбостон, алардын коопсуздугун да шарттайт. Буга чейинки жөө жүргүнчүлөр басуучу жайлардын абалы начар болгондугунан улам көпчүлүк унаа жолдорунда жүргөн жагдайлары көп орун алган. Мурун ошол эме болчу, жолдор жаман болчу, мектепке келишибизге дагы жаман болчу. Азыр жакшы баары. Кечинде айланып сейилдегенде дагы жакшы. Машиналар дагы өтөрдө кичине токтоп өтүшөт, жакшы баары. Азыр эме да мектептеги окуучуларга да жакшы болуп калды өткөн. Коопсуздук жактан да мындай чуркап өтүрүшөт дегенде машиналар келгенде кичине секиндешип эме кылышат да. Жашоочулар жолдун тегиз эместигин айтып, буга чейин бир нече жолу жергиликтүү бийликке кайрылышкан. Учурда алардын талаптарынын басымдуу бөлүгү дээрлик аткарылууда. Ага жашоочулар да ыраазы. Башта ушу таштак эле жер эле, укур-чукур болуп эле жаткан жер эле баардыгын жакшынан кайгылып, асфальтты төшөп, лампочкаларды коюп, жакшынан калып койду. Биз сүйүндүк ушу Мураталы немеге, Тагаевга. Рахматыбызды айтып отурабыз, патабызды берип отурабыз. Дагы деле ушу калган каткан жерлер бар, биздин проблемалар бар дагы. Ошолорго дагы кичине жардам берсе, дагы сүйүнөт элек, дагы патабызды берет элек. Кала башчысы шаардагы курулуш жараяндарынын жеринен кабар алып, адистер менен сапатына көңүл бурду. Ошондой эле тургундар тарабынан түшкөн сунуштарды эске алып, мындан арыда кайсыл жерлерге куруу керектигин атайын шаар жетекчилери менен биргеликте кыдырып чыкты. Былтыркы жылы бүтпөй калган бир 5-6 көчөлөрүбүз бар, тротуарлардан. Ошол көчөлөрдүн бардыгын мына азыр эрте баштаганыбыз себеп дегенде быйылкы жылга биз дагы кошумча киргизип атабыз. Ошолордун баарысын тең быйылкы жылы мына күзгө чейин биз жетишибиз керек. Ошого мен ойлоп турам, биз быйыл ушул тротуарлардын, асфальттын сапатын, эң негизги сапатка маани беришибиз керек. Анан баягы иштин бат болушуна басым жасап атабыз. Ошонун негизинде шаарда мен ойлоп турам, биз быйыл ушул бир топ иштерди бат, анан сапаттуу аткарабыз деген оюбуз бар. Эске сала кетсек, өткөн жылы 12 көчөгө тротуар башталып, анын 5-өө толук бүткөн. Калган 7-өсү ушул жылга бүткөрүлмөй болгон. Ал эми быйылкы жылы тротуарлар үчүн 7 миллион 650 миң сом бөлүнүп, узундугу 2 километр болгон 6 көчөгө курулаары пландалууда. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары.